Биз дагы деле болсо Формула 91 авто рыногундабыз. Ошол жерде сиздерге мондай тягычтардын жана прицептердин бааларын билип бермекчибиз. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Биринчи эле мо DAF'тан баштасам. Мунун чыгарылган жылы 2011 дейт. Двигатель 12,9 литр, 408 аттын күчү бар экен. Грузоподъемность 17 тонна 800 килограмм, пробег 1 миллион 79 миң километр, баасы 925 миң рубль. Бул тягыч өзү эле экен. Андан кийин Renault'нун тягычы турат. Мунун чыгарылган жылы 2012. Кыймылдаткычтын көлөмү 11,380 литр деп жазып коюптур. Пробег 723 миң километр, баасы 1 миллион 870 миң рубль. Сизге номерлерин дагы көргөзүп коеюн. Бул номерлер менен байланышсаңыздар болот. Эки тягыч бир эле кишиниктен. Булардын бааларын жазбаптыр. Мондай дагы целый грузовой Aveco Starlis чыгарылган жылы 2012. Баасы 2 миллион 450 миң рубль. Экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Кийинки деле ушундай эле, бирок кичикирээк экен. Бул чыгарылган жылы 2012. Двигательдин кыймылдаткычтын көлөмү 5,9, баасы 1 миллион 430 миң рубль. Бул дагы эле ошондой эле экен, ошол эле маркада. Чыгарылган жылы дагы 2012. Баасы 1 миллион 499 миң рубль. Бул бир эле кишиники экен. Экрандагы номерлер менен байланышсаңыздар болот. 8800 222 22 84. Bunun baası 1 milyon 460 ming rubl eкен. Kıymıldatkıçtın kölömü 5,9, 878 at gücü, probek 733 ming kilometr. Жерде андан башка маалымат жазылбаптыр, канча жүк көтөрөт. Башка эч нерсе жазылбаптыр. Булар баары холодильниги менен көрүнөт. Мороженонун сүрөттөрү турат. Жерде дагы бир Aveco Euro Cargo чыгарылган жылы 2012. Кыймылдаткычтын күчү көлөмү 5,9, 278 ат күчү. 10 тонна көтөрөт экен бул. Мол биринчи, экинчи, үчүнчү баары 10 тонна көтөрөт. Баарынын холодильниктери бар экен. Азыр сиздерге арт жагынан да көргөзөбүз. Мондай арт жагында механизм бар экен, жүктөп кайра түшүрө турган. Bunun baası 1 milyon 469 ming rubl. Kийинкиси деле ошондой эле маркадагы, ошол эле баада. Мондай присеви менен турат. Азыр сиздерге аларды дагы тартып көргөзөм.
Булардын бааларын жазбаптыр. Бул жерде мондай Skyline маркасындагы тягыштар турат. Кыймылдаткычтын көлөмү 13 литр 440 аттын күчүнө теңдейт. Чыгарылган жылы 2015. Экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Баасын жазбаптыр бул жерге. Бул дагы ошондой эле Skyline экен, ошол эле номерлер. Табличкадагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Бул жерде 2 Mercedes үлгүсүндөгү тягыш турат. Чыгарылган жылы 2013. Страна Германия дейт. Баасы 1 миллион 850 миң рубль. Телефон номерлары 8903 197 96. Бул деле Mercedes үлгүсүндөгү тягыч экен. Чыгарылган жылы 2012. Кыймылдаткычтын көлөмү 12 литр 360 ат күчүнө теңдейт. Баасы 1 миллион 350 миң рубль. Булардын эч кандай бааларын жазбаптыр. Бул жерде бир Skyline турат. Чыгарылган жылы 2015. Кыймылдаткычтын көлөмү 13 литр 400 ат күчүнө тең. Баасы 3 миллион 377 миң рубль. Булардын баалары жок экен. Бул жерде катар менен 2 манипулятор турат.